Арыбаңыздар кутмандуу кушубак кечиңиздер менен ардактуу телегөрүүчүлөр. Кайрадан 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасында сиздер менен болмокчубуз. Бизден алыстабаңыздар. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин куттуу студиябызда биз тобунун солисти Руслан Ташполотов мырза келип отурат. Өзүнүн балдары менен бир мезгилде хитрлардын аткаруучусу, өзүнүн балдарын шакирт кылып ар дайым жанында алып жүрөт. Кош келипсиздер. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы жалпы телегөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен. Шу келип калдык. Аман-эсен жетип алдыңыздарбы? Рахмат. Өзүңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, балдарыңыз жөнүндө, бул жерде деген устаттар шакирттерди башка инсандарды алат экен. Өзгөчөлөнүп, сиз болсо? Балдарды шакирт кылып алган экенсиз, кана кененирээк бир маалымат берсеңиз. Рахмат. Эми биз деле устаттарды көрүп чоңоюп атабыз чындыгында. Анан өзүм биз тобунун кенже солисти болуп ошол жакта ырдап, хитрларды аткарып, тояштарда ырдап чогуу эле жүрөбүз. Анан балдарымдын ушунча чоңоюп, ырдыга шыгы бар экенин эми байкап калдым. Анан баягы күнү жакында эле 2-3 ай мурун Москвадан келдим. Келсек той болуп калды. Анан тойго даярданып, чогуу жанында чогуу бийледик, ошондон тартып. Анан байкап калдым, экөөнүн харизмасы күчтүү экен, бизге окшоп жакшы бийлеп, ырдап атышат. Улуу балам Бектур. Ооба. Улуу балам, мен шакирттик деле кылган жокмун, бирок өздөрүнүн талантын гана сиздерге тартып күтүлбөгөн жерден эле. Ооба. Улуу балам аты Бектур. Кичинекейи Алинур. Бүгүн үчөөбүз чогуу келип сиздерге талантыбызды тартып берели деп келдик. Азаматсыздар. Биз өзгөчө сизди көргөндө кандай кайрымдуулук концерттерде болобу, көрүүчүлөрдү ушундай бир харизмаңыз менен тартып аласыз да. Анан бул Бактияр агабыздан өткөнбү, же сиздин өзүңүздүн туубаса талантыңыз? Бул чыгармачылыкта негизи эле ким аркылуу чыгармачылыкка тартылып келип калдыңыз? Туура айттыңыз. Мен чыгармачылыкка чындыгында кыргыздын ар бир ырларын угуп жүргөндө, ошол кезде 90-жылдары биз тобу өзгөчө стиль менен эстрадага киргенде жаш бала болсом керек. Ошол Бактияр Токторовдун биз тобунун таасири көбүрөөк деп айтсам болот. Ошол кишилердин жалаң жакшылык жактарын алып, ырдаганын, бийлеген мимикаларын карап, өзүмдү өзүм күзгүдөн карап дуурап, ошентип атып эле ошол стилге түшүп калдым. Бирок максатыма жеттим десем да болот. Кудайга шүгүр, биз тобунда чогуу ырдап жүрөбүз. Бийлеп дегенде анан биз тобу болгондон кийин мындай түз какайып ырдаган жарашпай калат экен чындыгында. Анан биз тобу бийлеп кыймылдап турган ошолдон деп калам. Анан өзүмчө аткарганда дагы жарашпай калбасын деп ошо кыймылдап бийлеп ырдап турабыз. Ушул Бактияр Токторов агабыз сизге түрткү болгон экен да чыгармачылыкта? Чыгармачылыкка түрткү болгон. Анан негизи урук куйт деп коет го. Анан айтып калышат. Апам жаш кезинден баштап жакшы ырдачу экен. Кенде бар экен да? Кенде бар экен. Анан ата жактарыбызда дагы музыканттар бар, чыгармачыл инсандар бар, райондо жакшы ырдап жүрүшөт. Эки жактан биригип, анан бир чыгып калды окшойт деп ойлоп калам. Эмесе ушу Бектур деп калдыңыз, Бектур мырзага кайрылалык, Кайсы мектепте окуйсуз? Алгачкы ушул өзүңүз жөнүндө? Бешкөнгөдө Таранчиев мектебинде, Исмаилбек Таранчиев мектебинде окуйбуз. Канчанчы класста окуйсуң? 5-класс, эми 3-класс. Алинур, сенин атың Алинур. Сен 3-класста окуйсуң, Экөөңөр ушул башка ырчыларды көрүп ырдагыңар келдиби, же атаңарды көрүп ырдагыңар келдиби? Атабызды көрүп ырдабыз келдик. Секирип дегендей. Үйдө отурганда силер дагы ошентип секирип бийлейсиңерби? Секирип ырдап бийлеп, биздин харизманы алган өзүм эле жакында байкадым деп атпайм. Буга чейин Москвада жүрдүм. Бул жаңы мектепти баштаганда Москвага кеттик эле, 1-классты бүтөр заман бүтпөй. Ошондон бир почти 4 жылдай жүрүп келдим. Келсем балдарым ушундай чоңоюшуп калыптыр. Баткенде окуп жүрүштү. Ошол жактан ар бир менин чыккан YouTube каналдагы бүт каналда биз тобунун ырларын угуп байкап жүрсө керек. Ол ошол биз тобунун стилинде жакшы биздин аткарыбызда ырларды жакшы аткарат экен. Эми Алинур болсо кандай эле жакшы жаш муундар ырдайт. Бекжан Темирхандын ырларын,
Анан тагын жакшы көп ырчылардын ырларын под минус темпке түшүп экөө тең сулуктары күчтүү экенин байкап калдым, жакшы ырдайт экен. Анан Алинур ушу жакшы ырдайт, бийлейт дагы. Эң ушу бүгүн кичине бул жерде азыр сүрдөп отурат окшойт. Жакшы негизи ушу строй балам ушу. Чыгармачылыкта жүрүү силерге жактыбы? Жакшы бекен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эмесе Алинур Наристебиздин талантын сиздерге тартууламакчыбыз. Süyboyt belim kıynarыңды bilsem canım. Sen kan teminde ölçüp жүрөктөн кансем токтой тойлор жүдөткөн кансем келет таттуу мөнөттөр жаным сен бактыңды издеп кеттиң башкага мурдагыдай көзгө карап баштаба чыдайын жүрөк ооруп жатса да жаным кантем жүрөгүмдү ооруттуң го кантем сезимдер менен солуттуң го кантем сагынгандан кээде жүрсөм издеп жаным ой кантем унутайын дегенимде жолуктуң го кантем ооруган жүрөктү ооруттуң го кантем сүйбөйт белим кыйнарыңды билсем жаным. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй Алинурдун чыныгы Темирхан уулунун тирилип келгендей эле болду. Өзүндөй аткарат экен. Азаматсың Алинур, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бар бол дагы кыргыз элине кызмат кылып жүрө бер демекчибиз. Азаматсың. Молодец. Сиз айтып атпайсызбы ошол Бактияр Токторов агабызды көрүп чыгармачылыкка тартылган деп, жана ушул мезгилде дагы азыркы убакта дагы иштешип келе жатасызбы? Ооба. Биз тобу команда толук азыр 7 бала эмгектенет. Калган агаларыбыз баары шактап алыска. Эми турмуш тирилиги менен ар ким барат, бирок концерт болгон кезде, гастролго чыккан кезде баарыбыз топтолобуз. Дайбыз 40 жолу ушул 30 жылдык концертте баардык состав чогуу топтолдук. Андан кийин 1 жыл 2 жыл мурда Бишкектегилер Ошко гастролдоп барып келишти. Азыр Касым Токторов, Сапар Айбашев Москвада кече бүгүн концерт коюп атышат. Бактияр Токторов бул жакта ошол чыгармачылыктан. Бактияр Токторов агабыздын качан болсун ошо жан дүн менен ырдаганын көрөбүз, Анан сиз дагы ошол жан дүн менен ырдайсызбы же фонограмма менен ырдайсызбы? Биз тобу негизи баары жандуу ырдашат. Бизде фонограмма деген түшүнүк жок. Баарыбыз жандуу ырдайбыз. Мен тоякка кайсы жерге барсак деле концерттерде жандуу ырдаймын. Бул жандуу ырдаган өзүңө мындай катуу образ алат кимде, ошондой образды бересиң. Тердеп, кургап, бийлеп. А эгер фонограмма болуп калса, ошондой образ бере албай калат экенсиң. Берилип айта албайсың. Анан ошол агабыздын кайсы ырларын көбүнчө ырдайсыз? Негизи баардык ырларын билем. Бүт кайсы хит ырлары болсо баарын аткарып ырдай берем. Анан көбүнчөсү ошол азыркы кезде элдер буй-буй, адина, лейлек тойго барганда ошолорду көп суранышат. Ошо буй-буй, адиналарды да. Ал эми бүгүнкү биздин студияга кайсы ыры менен келдиңиз?
Биз эми биз тобу дегенде үч канат окшош чогуу бийлеп секирет го. Ошо балдарымды атайын секиртип бийлеп биз тобуна окшоштук алды. Адинаны алып келдик. Адинаны да берели. Анда эмесе азыр телекөрүүчүлөр баардыгыбызга кызык болуп атат. Азыр Адинай деген ырыбызды чогуу көрүп алалык, андан кийин сапар уламакчыбыз. О. Вертушка. Раз, два, три, хоп, хоп. Левый. Хоп, хоп. Алтыным белек болуп бактыма, кабылдым бойгон жеткен чагымда. Көп жүрдүм көзгө сүртүп өзүмдү, зарыга, зарыга, зарыга. Көрсөм да ак жүзүңдү дайыма, узатып келем кайра сагына. Жүрөгүм кайра тартат өзүңдү, сагына, сагына, сагына. Одина, 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 жүрөлү жаным ак сүйүүгө багына. Одина, 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 жүрөлү жаным ак сүйүүгө багына. Сүйлөттүң сүйлөбөгөн жүрөктү, сүрдөттүң сүрдөбөгөн жигитти. Өчүрбөйм сага болгон сезимди, менеми, менеми, менеми. Болбулсуң сүйбейш багында, болхамсың жагым болсуң жанымда. Жүзүңдү өпкөн сайын канбаймын, дагы да, дагы да, дагы да. Go, 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 ha! Дина, дина, одина, одина, жүрөлү жаным ак сүйүүгө багынан. Одина, 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 жүрөлү жаным ак сүйүүгө багынан. Биле турган. Раз, два, три. Хоп, хоп. Алтыным белек болуп бактыма, кабылдым бойго жеткен чагымда. Көп жүрдүм көзгө сүртүп өзүңдү, зарыга, зарыга, зарыга. Көрсөм да ак жүзүңдү дайыма, узатып келем кайра сагына. Жүзүңдү өпкөн сайын канбаймын, дагы да, дагы да, дагы да. Одина, ха, одина, 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 жүрөлү жаным ак сүйүүгө багына. Одина, 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 жүрөлү жаным ак сүйүүгө багына. Одина, 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 одина. Одина, ха, одина, 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 жүрөлү жаным ак сүйүүгө багына. Одина, 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 жүрөлү жаным ак сүйүүгө багына. Одина, 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 жүрөлү жаным ак сүйүүгө багына. Одина, 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 жүрөлү жаным ак сүйүүгө багына. Дискотека 90. Раз, 1, 2, 3, кетти. Хоп. Хей, хей. Хоп.
буйруса канча жылдан бери мынакей кайрадан чыгармачылыкка кайтып келипсиз. Анан азыркы мезгилде эски ырларды жаңылануу, жаңы ырларды дагы кайра жаңыдан аранжировкалап иштеп чыгуу чыгып келе жатышат го, өзүңүз билесиз. Анан сизде кандай болуп атат? Жаңылануу болуп атабы же ошол эле эски чыгармалар менен ырдап жүрөсүзбү? Негизинен элге өтүмдүү болгон товар деп коеюн. Бул ошо эски ырды жаңылап ырдаганда эки муун чогуу жакшы кабыл алышат экен дагы. Жакшы ырдапсың деп ошол нерсе батыраак сиңимдүү болуп атат. Бирок ошол эле убакта бир көтөрүлүп хит болуп кайра өчүп бараткан эмес да. Жаңы ыр жазсаң ага көбүрөөк эмгек кылыш керек болуп атат. Клип тартсаң деле, ырдап кетирсең деле негедир жакшы мындай багыш кыйын экен чындыгында. Жаңырлар деле бар, электен өтпөгөн, Кудай буйруса жаңырларды да жаздырабыз. Анан эски ырларды жаңылап жазган кичине оңойрөөк, жеңил болуп атат да, ошон үчүн ал жагында да иштеп атабыз. Канча жылдан бери ушу чыгармачылыкта жүрөсүз, Анан бул үй бүлөңүз бут тоспойбу чыгармачылыгыңызга? Кызгануу деген болот, өзгөчө айымдарда. Эми кызгануу деген ар бир үй бүлөдө болуш керек. Кызганбаган бул болбойт деп коет негизи. Келчек үй бүлөм эми турмуш тириликке шартка байланыштуу кээде чыга албай калган учурлар да болот. Ошонун айынан да көтөрүлбөй келет деп айтам анан. Бирок баарын чогуу алып кеткенге аракет кылабыз эми. Мына өзүм кетирген жашоодо кетирген кемчиликтерди Кудай буйруса буларга кетирбегенге аракет кылып, ушуларды чогуу биргеликте көмөктөшүп, жардам берип чыгарайын деген үмүт, ниет, максат бар. Анан турмушту дагы, чыгармачылыкты дагы баарын чогуу алып кетейин деген ниеттебиз. Буйруса баары жакшы болот. Үй бүлө тоскоолдук жараткан жок дейт коем да. Чоң рахмат, атайым ушул түбөлүктүү колдоп сизди коштоп жүрсүн, семьяңыз, үй бүлөңүз дейлик. Анан ошол чыгарманын артында сөзсүз түрдө чыгармачыл инсандарда клип деген бар, Клип тартышыбыз керек, телевидениеге берип дегенде, анан ушул клиптин үстүндө иштеп жатасызбы азыркы убакта? Азыркы убакта канча клибиңиз бар? Мына кененирээк маалымат. Негизи бир 3-4 клип тартканбыз. Баары эскирип калды. Эски форматта. Анан жакында эле бир жаңы клип мындай эле саундтрек катары чыгарып койдум. Бул ошол ойлогон, ойду кыстаган турмуш жеңет Бистовдун репертуарында жакшы бир ыр жазып, аудиосун киргизгенде просмотр көбөйүп баштаган. Анан жөн эле ичимде бир ниет кылып койгон элем. Ушул просмотр канча миллионго чыкса, анан клип тартам деп. Анан жакында ошол миллион болуп калыптыр. Руслан Ташпулатов ойлогон ой десе миллион просмотр. Жакында клип менен келет турбайсызбы? Кудай буйруса. Клип чыкты. Чыкты. Азыр клибин да мына көрсөңүздөр болот. Анда биздин студиябызга клип менен кошо келген турбайсызбы? Бизде жаңылык, анда сөздү улай биз клипти көрүп алалык. Руслан Ташпулатов агабыздан сиздер үчүн жагымдуу чыгарма болсун. Андан кийин анан сөзүбүздү улай кетсек. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңсе да, Эң сонун клип болуптур, бизге жакты. Өзгөчө мен сизге суроо бергим келип атат. Бул клипте кинодон да алынган окшойт, абдан жакшы. Саундтрек кинодон кошуп койдук, дел бирим. Анан ушул канча каражат кетти, сыр болбосо? Каражат өтө көп деле кеткен жок. Канча кеткен деле билбейм. Бирок ошол жерге пикникке как раз ушундай былтыр тартылган клип. Ушундай погодада аба ырайы жапжашыл, жаз келген, айлана чөйрө кооз болгон учурда пикник, шашлыкка чыктык. Ошол кезде мен камераны клипмейкер досум менен жүр деп шашлык жасап бердим. Ал тартып койду. Монтажын өзүм кылып койдум. Аткан сайын жараткандын актаңы, жакшылыктын жакын келе жатканы, көңүлүбүз көп нерсеге ток болуп, ойлобойлу ийгиликтен башканы деп сизге ийгилик кааламакчыбыз. Чыгармачылык ийгиликтер болсун. Убакыт учкан куш экен, билинбейм, мынакей убакыт келип жетти. Сизге эркин микрофон. Чоң рахмат 7 каналдын жалпы жамаатына жана жалпы кыргыз элибизге ар дайым тынччылык каалайбыз. Сиздерге чыгармачылык ийгилик, биздин талантты өнөрдү баалап ушундай студияңыздарга чакырганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз.
баарыбыз элибизде тынчтык болсун, жакшылык болсун, жакшылык күндөрдө жолугушалы. Рахмат, бар болуңуздар. Ар дайым ушул үй бүлөңүздөр менен чыгармачылыкта кандай бийлеп элди тартып аткан болсоңуздар, мына ушундай дем күч менен иштеп жүрө бериңиздер демекчибиз. Бар болуңуз. Биздин куттуу студиябызда биз тобунун кенже солисти Ушлан Ташболотов өзүнүн жакшынакай наристелери менен болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчөктү сак саламатта болуңуздар. Алып барган мен Кенжегүл Өзбекова. Эфирден алыстабаңыздар.